2010-жылы Ата журт фракциясынын 17 депутатына кылмыш иши козголгонун парламент жыйынында депутат Надира Нарматова билдирди. Ал башкы прокуратуранын депутат Адахан Мадумаровдун кол тийбестигин алып салууга парламенттин макулдугун берүү сунушун жаман жышаан деп эсептейт. Биздин эл өкүлү катары башкы прокурорго суроолорубуз бар. Кесиптешибиздин кармалышы боюнча шашылыш чечим чыгаруудан алыс болушубуз керек. Эртеңкиге эч ким кепилдик бербейт. 2010-жылы сиз спикер баш болгон көптөгөн депутаттар Ата журт фракциясынын 17 депутатына кылмыш иши козголгон, деди ал. Булак СРП ЧКТИЖ. Ташполот Балтабаев азыркы заманда камалышы да камактан чыгышы да оңой. Ташполот агай Адахан Мадумаров камалып калышы мүмкүнбү? Аны чек ара чырына себеп болгон протоколду жокко чыгаруу үчүн камаган атабы. Азыркы заманда камалыш да камактан чыгыш да оңой болуп калбадыбы? Ошондуктан Адахан Мадумаров камалат же камалбайт деп айта албайм, керек болсо камап коет. Бирок чек ара чырына себеп болгон протоколду Мадумаровду камабай эле жокко чыгарып койсо да болот. Парламент, өкмөт, президент камабай эле чечип койсо болот. Булак Назарньюз ЧКТИЖ. Нуржигит Кадырбеков Адахан Мадумаровду жоопко тартуу боюнча пикирин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кесиптеши Адахан Мадумаровду жоопко тартууга каршы пикирин билдирди. Ал кылмыш ишин козгоо тандалма болуп жатканын айтып, бул жаатта президентти колдоо туура эмес экенин белгиледи. Сиздики туура, сиз айткандай болот деген саясаттын арты жакшылыкка алып келбейт. Мамлекет башчысын колдошубуз керек, бирок мындай жол менен эмес. Өсөр элдин балдары бири-бирин колдойт, өспөс элдин балдары бири-бирин кордойт дейт. Эгерде бул маселе көтөрүлө турган болсо, көп суроолорго жооп бериш керек болот. Кылмыш ишинин мөөнөтү эскирип кетүү деген бар. Бул киши документке качан кол коюп берген, андан бери канча бийлик өттү, эмне үчүн силер козгоп жатасыңар деген суроого кантип жооп беребиз, деди Кадырбеков. Ошондой эле ал канча адамдардын көз көрүнөө ууру коррупционер деген аты бар экенин айтып, аларга тийбей келип Мадумаровго токтолгону суроо жаратып жатканын билдирди. Кеп жеке мамиледе эмес, анын мага жакпаган жактары дагы бар, бирок азыр кыргыздын чыгаан уулу жөнүндө сөз болуп жатат. Аркасында турган эли бар, муну менен депутаттар аябай чоң жоопкерчилик алып жатабыз. Адахан Кимсанбаевич учурда чоң саясатчылардын бири, таасирдүү инсан, мен мамлекет башчыбыз даанышман, туура чечим чыгарат деген ойдомун, деди депутат. Жыйындын соңунда башкы прокурордун сунушунун негизинде Мадумаровдун кылмыш ишин иликтөөчү депутаттык комиссия түзүлдү. Белгилей кетсек, Мадумаров буга чейин кыргыз-тажик чек арасында 4 көчө тилкесине байланыштуу протокол тууралуу башкы прокуратурага бир нече ирет сурак берип чыккан. Булак Назарньюз ЧКТИЖ. Козгобой койгудай бул катардагы адамдын кылмышы эмес го, урматтуу Балбак Төлөбаев аба. Пандоранын ящигин ачпагыла дейсиз. Макул, депутаттардын кол тийбестиги да бар дешиңиз мүмкүн. Бирок кантип кыргыз тарап чек араны бөлүп чийип тосуп алат, эгерде бизге тажик тарап уруксаат бербей жатса? Силер өзүңөр 49 жылга бергенсиңер жолду убактылуу колдонуп туралы деп. Элдин талабын билесиз, чек аранын чырын токтотуп бергиле деген. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевичтин күн алыс видео кайрылуу жасап суранышат, кан төгүлдү, талап кылып жатышат. Азыр үн катпаса кийин кеч болуп калат, Кыргызстанга караштуу жерди берип коюшкан деп. Кийин күнөөлөп чыкпайбызбы, анан кайра эле силер алсыздыгыңарды көрсөтүп берип койдуңар деп. Ошол эле Адахан мырза айтып чыкпайт деп кепилдик бере аласызбы, урматтуу Нуржигит Кадырбеков? Срок давности бар дептирсиз, бул кандай кылмыш? Ош окуясын жазып чыксак да срок давности же болбосо кара жашикти ачпагыла дейсиңер. Дагы толгон токой кылмыштар бар. Арбактар уктатпасын, баардык өлкөбүздүн ичиндеги жегиштерди. 30 жыл ичиндеги чиновник аттуу түздөн-түз күнөөлүүлөрдү арбактар урат. Азыркы Курманкул Зулушевдин аткарып жаткан эмгеги бул чыныгы мекенине күйгөн патриот инсандын кадамы. Кандай ой менен айттыңыз срок давности деп? Жер менчиги эмес го акыры. Ал келечек урпактарыбызга таандык жер 275 метр деген протоколдун мааниси жок. Мен жөн эле кол койгом дегенине кандай түшүндүрмө бересиз? Кантип түшүндүрөсүз? Биздин акыбыз жок, мекенибиздин жерин таратканга биздин укугубуз жок. Алсак алышыбыз керек, бергенге болбойт. Бермет Беримкулова. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов УКМКнын тергөө изоляторуна 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунун маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык активист 26 мартка чейин камакка калтырылды. Маалымат үчүн
8 февралда Супер Чекит KG порталына Өздүк булактар Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов кармалганын маалымдаган. 9 февралда УКМК Мирлан Ураимов эмне себептен кармалгандыгы боюнча түшүндүрмө берген. Ал 48 саатка камакка алынган. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Адахан Мадумаров Мирлан Ураимовдун кармалышы боюнча пикирин билдирген болчу. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Мирлан Ураимовдун ишин прокуратура эми карап баштаарын айткан. Булак 3W Чекит Супер Чекит KG. Оң рулдуу автоунааларды өлкөгө алып келүү жогорку кеңеш мыйзам долбоорун даярдоодо. Эл өкүлү өлкөдө катталып жаткан жол кырсыктарына оң рулдуу автоунааларды айыптоо туура эмес экенин белгилеген. Жогорку кеңеш оң рулдуу автоунааларды алып келүүгө коюлган чектөөнү алып салуу боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова билдирди. Ушул эле маселени эл өкүлү кечээ да көтөргөн. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы каршы болбосо бийлик бул маселени кароого даяр экенин белгилеген. Бирок ЖККББнын жетекчиси Азамат Исраилов коопсуздук максатында бул демилгеге каршы экенин айтты. Султанбекова жарандар эл өкүлдөрүнө дал ушул маселени көтөрүүнү суранып кайрылганын айтып, мыйзам долбоорун даярдоо үчүн айрым кесиптештери менен статистиканы изилдеп жатканын кошумчалаган. Бийлик жол кырсыгы оң рулдуу автоунаалардын кесепетинен болуп жатат деп айтууда. Биз статистиканы карап чыктык, 60% айдоочулардын жол эрежесин билбегендигинен улам болгон экен. Жакшы айдаган адамга автоунаа оң рулдуубу, сол рулдуубу айырмасы жок деген Султанбекова. Эл өкүлү мыйзам долбоору азырынча талкууланып гана жатканын айтып, бул боюнча министрлер кабинети менен дагы сүйлөшүү жүрөөрүн кошумчалады. Анын айтымында Кыргызстанга азыр автоунаалар Россия, Армения, Грузия жана Абхазиядан алынып келинет. Көлүк көп алып келингени менен алар абдан кымбат, бажы төлөмү да арзан эмес. Шаарда каттоого алынбаган автоунаа көп жүрөт. Мындан улам коопсуз шаардын камералары булардын номерин таба албайт. Айып пул төлөшпөйт. Көлүктөрдүн техникалык абалы да начар. Анткени ЯЭП өлкөлөрүндөгү эски унаалар бизге келип жатат. Мен кээде таксисттер менен сүйлөшүп калам. Алар автоунаалардын абалы 0 экенин, бирөөндө да катализатордун жоктугун айтууда. Бул дагы экологияга зыянын тийгизүүдө, деди Султанбекова. Депутат кечээки билдирүүсүнөн кийин интернет колдонуучулардын көбү анын демилгесин колдоорун жазганын белгилеп, бул маселени ээкте көтөрүү керектигин кошумчалады. Биз ЯЭПке адамдардын жашоосун жакшыртуу үчүн кошулганбыз. Башка мамлекеттерге оң рулдуу автоунаа алып кирсе болот дагы, бизге эмнеге болбойт? Бул маселени саясатташтыргым келбейт, бирок атка минерлерибиз ЯЭПке көтөрүп чыгышы керек, деген эл өкүлү. Бул маселеге бир жактуу карап, дароо кырсык көбөйөт деп ойлогон туура эмес. Оң рулдуу автоунаа кирбей калганда эле жол кырсыгы азайып кеттиби? Болгону жол эрежеси боюнча сапаттуу билим берүүнү жакшыртуу зарыл, деген ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда оң рулдуу автоунааларды каттоого 2015-жылы тыюу салынган. Бүгүнкү күндө өлкөдө 200 миңден ашык автоунаа оң рулдуу. Булак Спутник Чекит KG.